Алла Таала дагы башка бир аятта айтат: "Ва кана каулухум илля қалу раббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит aqdamana вансурна алал қаумил кафирин." Ал-Имран сүресінің 147 аятында айтат. Ушундай жакшы инсандар дейт, момундар дейт, "Ва кана каулухум", алардын сөзү жок эле дейт. Бирок айткан сөздөрү эмне эле? "Раббана гфир лана зунубана", Аллахым, биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп айтат эле дейт. Жакшы инсандар ушинтип дуа кылышат дейт. "Ва исрафана", жана биздин ысырап кылган иштерибизди дагы кечиргин. Бул ысырапкерчилик дагы өтө чоң күнөө экен. Мындан тооба кылышыбыз керек экен. "Фи амрина ва саббит aqdamana", жана биздин кадамдарыбызды ушул дин жолунда бекем кыл дейт. "Вансурна алал қаумил кафирин", жана капыр инсандарга каршы бизге жардам бер Алла деп дуа кылышыбыз керек экен. Не үчүн бүгүнкү күндө биз мусулмандар өтө ылдыйлап калдык? Өтө ылдый. Өнүккөн бүт башка мамлекеттер. Экономикасын караңыз, башка жагын караңыз, бүт баары өнүгүп атат. Бирок биз мусулмандар эки дүйнөнүн бактылуу бизде болуш керек. Капырда эмес. Эки дүйнөнүн бактылуулугу бул биз үчүн болуш керек. Бул мусулмандар үчүн болуш керек. Биз баарыбыз жанагы мышык майга жетпей сасык деген дептир дегендей, бул дүйнөнүн жакшылыгын көрө албай, момун мусулмандардын жакшылыгы акыретте экен деп калдык. Жок, момун мусулман үчүн эки дүйнөнү бактылуу кылып алсак болот. Эки дүйнөнү өзүбүзгө багындырып алсак болот. Болгон эле Алла Таала айткандай жашасак. Ошон үчүн сиз менен биз бүгүнкү күндө биримдигибиз жок болуп, башка болуп жашап аткан болсок, ушул күнөөнүн себебинен болуп атат. Башка бир залым инсандарга, башка бир залым капырларга каршы тура албасак, анда ушул күнөөнүн себебинен болот. Ошон үчүн ушундай момун инсандар Алла Таалага жалынып эмне дейт? Биздин күнөөлөрүбүздү, жана ысырап кылган иштерибизди баарын кечиргин Аллахым деп туруп, анан ушул вансурна алал қаумил кафирин, капыр инсандарга каршы бизди жардам бер Аллахым. Жардам бер дейт. Бирок момун мусулмандар капыр эмес, бири-бирибизди душман тутуп алдык. Алла Таала иннамал муъминуна ихва дейт. Момун мусулман бир тууган дейт. Баары момун мусулмандар бир тууган. Момун мусулман дегенде кимде-ким ла илаха иллаллаху Мухаммаdur Расулуллах деп айткан инсан бул мусулман болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз бир туугандай болуп жашашыбыз керек. Мүмкүн бир аз намаз окуганыбыз башкача болуп калышы мүмкүн. Же бир аз анча-мынча көз караштар, мазхабтардын арасында анча-мынча көз караштар алмашып калышы мүмкүн. Же болбосо саясий жактан башка анча-мынча көз караштар алмашып калышы мүмкүн. Бирок кандай болбосун, бир туугандык деген нерсени жоготпошубуз керек. Бир туугандай болуп жашашыбыз керек. Мисалы мен бир кафеге барып калсам, пловду жакшы көрсөм, жанымдагы досум шорпону жакшы көрүшү мүмкүн. Анын дагы бир досубуз куурдак деши мүмкүн. Дагы башкасы башка тамакты айтышы мүмкүн. Бирок мен эч качан аларды жек көрбөшүм керек. Эмне үчүн мен тандаган тамакты сен жебейсиң? Сен башка нерсени жеп атасың деп айтпашым керек. Ал өз жактырган нерсесин жеш керек. Ошон үчүн Алла Таала ва'тасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu. Алла Тааланын динине бекем тургула дейт. Ва ла тафаррaqu. Бири-бириңер менен бөлүнүп жарылбагыла дейт. Бири-бириңерди душман тутпагыла дейт. Кичинекей Кыргызстанда 6 миллион калкыбыз бар. Ушулар дагы түндүк түштүк болуп бөлүнсөк, же кыргыз өзбек болуп бөлүнсөк, же тажик кыргыз болуп бөлүнсөк, анда душман эмне кереги бар сиз менен бизге? Кантип анан эртең күнү Алла Таалага астына барабыз? Пайгамбарыбызга кантип барабыз? Кантип пайгамбардын жолунда жүрөмүн? Пайгамбардын сүннөтүн тирилтип атам деп айтабыз. Эгер чындап пайгамбардын жолунда болсок, Алла Тааланын сүйүктүү пендеси болсок, анда сиз менен биз бир тууган болуп жашашыбыз керек. Кыргызстанда ушунчалык ынтымак бекем болуш керек. Бекем болгондо сырттагы карыз барбы, башка иш-чаралар барбы, өзү бүтүп кетет. Алла Тааланын жардамы ядуллахи маал жамаа дейт. Алла Тааланын жардамы бул жамаат болгон жерде. Ырыс алды ынтымак дейт. Ошондуктан бир тууган момун мусулман бир туугандар баарыбыз ушул Алла Тааланын динин астында, ушул калиманын астында баарыбыз бир тууган болуп жашашыбыз керек. Көрүнгөн азгырыктарга, чакырууларга азгырылып кетпешибиз керек. Аллахым, бизди ушундай ар кандай чакыруулардан,
ар кандай азгыртардан сактагың. Менин урпагымды шайтан жамандыгыдан, нафсин жамандыгыдан сактагың деп ушундай жума күндөрү, улук күндөрү дуа кылышыбыз керек. Сиз менен биз өтүп кетсек, артыбызда калган балдар, артыбызда калган неберелерибиз кандай күн көрөт? Ошолордун акысына дуа кылышыбыз керек. Ушундай тынчтык, ушундай жаркыраган мамлекетибизди аларга дагы аманат катары тынч кылып өткөрүп беришибиз керек. Сиз менен биздин мойнубуздагы бул милдетибиз. Ошондуктан ар кандай көз караш болушу мүмкүн. Бирок кандай болбосун бир гана айтып деп жана ынтымакты сактоо биринчи орунда турушубуз керек. Эч качан кызыл кандуулукка алдырып же башка нерсеге алдырып бул кичинекей мамлекетибизди башка кошуна мамлекеттерге шерменде кылып албайлы.